Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Sizler менен мен аналитик блогер Бакыт Сулайман. Бүгүнкү биздин видеобуз Адахан Мадумаров эмне себептен президент боло албай жатат? Өкүл аталар, депутаттар, президент булардын азыркы коомдогу оорду деген ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун эмне себептен ушул президент боло албай келе жаткандыгына Катардагы өкүл аталардын, депутаттардын ушул эмне байланышы бар? Ушулар жөнүндө анализ кылабыз, достор. Анда эмесе кеттик. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров азыркы кыргыз саясатчыларынын эң ири бир белгилүү саясатчыларынын бири. Муну баары эле тана алышат. Мындай чоң саясатчылар Өмүрбек Чиркешевич Текебаев, дагы кимди айтсак, ушу бир нече гана ушундай ири саясатчылар бар биздин кыргыз коомунда азыркы кезде. Көптөн бери президенттикке аракеттенип келе жатат. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен президент боло албай жатат, достор. Бунун себептерин ар түрдүү жагынан мен мындай карап көрдүм да, мен ушул өткөнкү президенттик шайлоодо мезгилинен убактысынан мурда өткөрүлгөн президенттик шайлоодо туз насип буйруп, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун командасында иштеп, оштон баштап ушул Бишкекке чейин коштоп, өзүм видеого тартып, түз эфирлерди алып берип жүрдүм. Мындай кичине булардын ички кухнясына аралашып калдым десем дагы туура болот да. Мен эмнени байкадым, достор? Адахан Кимсанбаевич Мадумаров көп адамдар ойлогондой менин жеке баамымда текебер деле киши эмес экен. 2-3 жолу чай ичип отурганда, тигинде бунда сүйлөшүп көрдүк. Деңгээли өтө жогору, интеллектуалдык ушул деңгээлди бизде IQ деп коет. Ушул деңгээл өтө эле жогору. Чынын айтканда бир эле тармак, маселен бир саясат жагынан эле эмес, көп кайсыл тема боюнча сүйлөшсөң, ошол теманын баарынан билген, бир нече тилде эркин сүйлөгөн, таң калтырганы ушул кыргыз мектепти бүтүп бизге окшоп эле, бирок орус тилинде эркин сүйлөгөн менин жашоомдогу биринчи көргөн адам болду да. Кыргыз мектепти бүткөн адамдардын көбү эле орусча канчалык көп жактарда жүрсө дагы, маселен, мисалы мен өзүмдү алайын, дене тарбия институтун бүттүк, орусча педагогикалык окуу жайды, армияга бардым, орустардын ичинде, мына орустардын ичинде жашап келе жатам. Бирок ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровчалык абдан жетиштүү деңгээлде орус тилинде сүйлөй албайбыз да, достор. Ошол орус тилинде, керек болсо англис, түрк тилдеринде дагы кандайдыр бир деңгээлде жакшы сүйлөгөн ушундай өтө билимдүү киши. Бир принципти карманган, өзүнүн бир багыты бар, ошол багыттан тайбаган, акча жасоого ошол өзүнүн бир бийликте туруп, жана башка учурларда туруп, коррупциялык бир кандайдыр бир нерселерди жасап, өзүнүн досторуна же болбосо бир туугандарына кандайдыр бир менчикти алып бериптир, анан досуна мынтип коюптур деген бир жаман сөздөр бул кишинин артынан эч качан жүргөн эмес. Достор, азыркы бийлик дагы өзүнө күчтүү оппонент катары карайт. Кайсыл гана бийлик болбосун, бул кишини күчтүү саясатчы, күчтүү лидер катары коркушуп, ар кандай бут тосуулар болгон. Ошол эле кечээки күнкү Жээнбеков Атамбаев өзүнө мураскор кылып калтырып келе жатканда дагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул ушул Мадумаровдун элдер менен жолукчу жерлерине, маселен Кочкор Атада, Каракулжа, ошо окшогон жерлерде тоскоолдуктарды көрсөтүшүп, бир топ бир нерселер баштан өткөн да. Кечээки эле акыркы президенттик шайлоону, ошол мен өзүм кошо жүргөн шайлоону карап көрсөк дагы, бир топ адилетсиздик нерселер болуп өттү. Дегеним, Садыр Нуркожоевич Жапаровдун сүрөттөрү ар бир мамычада илинип, көчөнүн баары толуп кетти. Административдик ресурс
Садыр Нуркожоевич Жапаров азыр эле президент болуп калгандай каттуу жардамын көрсөтүштү жана каттуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун президент болуп калышы үчүн каттуу иштеп беришти. Садыр Нуркожоевич Жапаров кандидат катары өзүнүн ошол кездеги ишин тапшырганы менен бирок мамлекеттик резиденциядан кеткен жок. Кээ бир жерлерде вертолеттор менен, кээ бир жерлерде коштоолор менен Садыр Нуркожоевич Жапаров сүйлөп жатканда артынан желекчелерди мынтип турган адамдар кулап кеткендер. Айтор абдан мамлекеттик ресурс бир топ эле иштеп берди. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго андай болуп эч ким иштеген жок. Тескерисинче ар кандай бут тосуулар, тигилер булар болуп жатышты. Буну биз өз көзүбүз менен көрүп келдик. Бул биринчи бир себептерден. Мен бир нече себептерин айтып коеюн деп жатам. Эң акырында ошол өкүл аталарга байланыштуу сөз эң кызыктуу болот. Ошону айтамын. Ага чейинки уюштуруу жаатында кандай кемчиликтер кетти ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун өзү тарабынан. Команда менен иштөөдө өзүнө берилген жигиттерди тандап алып иштетүүдө кандайдыр бир мүчүлүштүктөр кетип калгандай болуп калды да. Себеби команда менен тыкыр иштеш керек эле жана команда автоматтай эгерде Адахан Кимсанбаевич президент болсо кандай болуп иштерди алып кетебиз ушул жөнүндө так бир өздөрү мындай телевизорду көрүп тургандай билип туруш керек эле да. Ар бир мүчөсү кандай болгондо кандай болот, азыркы аракеттерден кийин кандай аракеттер болот. Тилекке каршы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун жогорку кеңешке шайлоо учурундагы шайлоо өнөктүгүндө дагы мындай тактык анча жок болуп калды. Өзүнүн командасында нааразычылыктар болуп, жанагы Дин Мухаммед деген штабта иштеген жигиттин кетип калышы, жана башка деги эле койчу бул партиядан кетип калган, капаланган, ошол эле Чыңгыз Капаров келип кетип калды. Мындай нерселер көп эле болду. Бул эми жанагындай кичине аты чыгып калган, ал эми аты чыкпаган жөнөкөй жарандардан дагы келишип анан кандайдыр бир нерселерге нааразы болгондой болуп кетип калган учурлар көп болду да. Команда демекчи. Бул киши команданы топтоодо бир топ стратегиялык адашууларга барды деп койсок туура болгудай. Анткени аны турмуш кийин көрсөттү. Ошол эле жанында жүргөн генералдар Өмүрбек Суаналиев менен Курсан Асановдун 6 октябрда өзүн кандай алып жүрүп, бул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду жалгыз таштап кетип калгандыгы булардын бир команда эмес экендиктерин айгинеледи. Мен сурадым, ошол Турсунбай деген жигит бар, ошол штабта жүрүп калган, ал жигит Facebook'тан тартчу, мен болсо YouTube'га чыгарчумун ошол түз эфирлерди. Турсунбай экөөбүз чогуу жүрүп көп нерселерди сурадым. Эмне себептен ушул Өмүрбек Суаналиев менен Курсан Асановдор кетип калды? Жана кетип жатканда биз бир командада болдук эле, биз барып тиякта иш кылып туралы, мен МВДда бул тиги киши коопсуздук кеңешинде деп ушинтип сүйлөшүп туруп кетиштиби деп сурасам, көрсө андай болбоптур. Булар өз алдынча эле ошол 5 октябрдагы окуядан кийин эркиндикке чыккан бир мындай жаныбардай болуп эле кетип калышыптыр да. Анан ар кимиси өзүнчө бир жерлерде туруп алып эле ушундай командалык пункттарды ачышып, бийликти ээлешип, биз коомдук коопсуздукту камсыз кылып жатабыз дегендей, ооба, чынында коомдук коопсуздукту камсыз кылышты, бирок Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдор менен байланыш ошол кезде үзүлүп калыптыр. Бул команданын начарлыгы деп ойлоймун. Лидерлик касиет боюнча жана биз интеллект деп калдык. Интеллект деген мындай азыркы бир адабияттарды, тияктарды, бияктарды карап көрсөңүздөр, интеллект деген өзү кандайдыр бир маалыматты кабыл алуу, өздөштүрүү жөндөмдүүлүгүн адамдын интеллекти деп коет. Буну IQ интеллект деп коебуз.
Ушундай интеллекттин деңгээли Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдо абдан жогору экендигине шек жок. Бирок ошону менен эле бирге адамда эмоционалдык интеллект деген дагы бир түшүнүк бар. Ал эмне болгон интеллект? Ал деген эмоцияңды башкаруу, дегеле башкалардын эмоциясын дагы башкаруу, дегеле турмуштагы өзүңдүн эмоциялык ал акыбалыңдын алып жүрүүсү. Бул дагы болсо лидерликтеги чоң бир касиеттердин бири болуп эсептелет. Маселен, кандайдыр бир киши абдан жакшы нерселерди кылат дагы, ал эми анын мүнөзү болсо айтууга жараксыз дегендей бир сөздөр болуп, ушундай дагы баа берүүлөр болот да. Мына ошондой эмоционалдык интеллект жагынан бул кишиде бир топ өксүк жерлер бар окшойт менимче. Өзүңүздөр байкап жүрөсүздөр, ушул элдер менен болгон жолугушууда дайым эле элдердин өзүнө жоопкерчиликти коюп, силер андай тигиндей мындай деп эл болсо чогулушка келгенден кийин өздөрүн сыноон эмес, ал жерде кандайдыр бир программаларды, кандайдыр бир жаңы нерселерди жүрөгүнө кандайдыр бир ишеним отун жаратып кеткени жана ошол сүйлөп жаткан кандидаттын кайсы бир жактарынан ишенүүгө алар ишенген адамдар келет ошол жерге. Албетте ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарапташтары, бирок тарапташ эмес, мындай нейтралдуу адамдар дагы келет да. Анан ошондойлор тиги сүйлөө жагынан алганда Адахан Кимсанбаевич Мадумаров эч кимге ат салдырбайт алдыга. Бирок дагы жанагындай эмоцияны башкаруу жагынан элдерге сүйлөө, жооп берүү, кайтарым байланыш деп коет. Бирөө суроо берсе жооп берүү боюнча. Ушул жагынан алганда бул кишиге нааразы болгондор көп. Эмне себептен бул кишини жанагындай менсинген эмне деп коюшат? Текебер. Анан кийин ушул кантип болсун, анан тигиндей болсун деп жанынан жакын билбеген кишилер ушундай диагноздорун айтып келишет да. Булардын бардыгы ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун эмоционалдык интеллектисинин бир аз деңгээлинин төмөнүрөөк экендигинен кабар берип турат да. Албетте бийлик башына баргандан кийин ал эмоционалдык интеллектинде эле кандайдыр бир деңгээлде орду, ролу жок болуп калышы мүмкүн. Анткени ал жерге баргандан кийин сен иштешиң керек, башка мамлекеттер менен, мамлекеттин чоңдору менен мамиле түзүшүң керек, мамлекеттин ички жана сырткы саясаттарын негиздеп багыттарын көрсөтүшүң керек, жана өзүңүн кол алдыңдагы командадан милдеттерин так жана өз убагында аткарууну талап кылышың керек. Бул жагынан алганда Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго мен эмне себептен колдоп келе жатамын? Мен ушул сапаттарын баалагандыктан бул кишиге мен ишенемин. Эч кандай бир коррупциялык бир нерселерге барбайт болуш керек. Эмне болсо дагы башка бир кандидаттарга караганда мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун ушул чындык үчүн күрөшкөндүгүн, принципиалдуулугун абдан баалаймын. Ошондуктан мен колдоп келе жатамын достор. Ал эми жанагы эмоционалдык интеллектигинин төмөндүгүнөн көптөгөн өзүнө бир мындай минустарды жаратып алып жатат да. Текебер дешет, тигиндей дешет, мындай дешет. Ал кишинин текебер экендигин жанынан барып көрүшкөн жок ал адамдар. Жөн гана ошол жанагы эл алдында сүйлөп жатканда, ошолорго жооп берип жаткандагы жүзүнөн карап туруп эле буну текебер, анан тигиндей, мындай деп жатышат да. Анын үстүнө акыркы кездери ушул саясий оппоненттер Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду каралоо үчүн каркыра чек арасын чечкенде каркыраны казактарга берип койду деп, мына кечээ эле күнү көрдүңүздөр, ошол 275 метр жерди берип койгондугунан бери бизде тынчтык жок, мына кечээ күнү согуш болуп кетти деп бир айым чыгып алып сүйлөдү. Ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров барып туруп эле ошол жанагы Головной деген жерге баябектерди чакырып келип, анан согушту ачтырып жибергендей кылып, жоопкерчиликти Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго жүктөшүп, мындай турмуштун чындыгын көрүшпөй адамдардын, кандай десек эми, ар бир адам өз оюн айтууга акылуу, бирок ушундай туура эмес парадигма менен карап айтуу, бул негизи ушул кишинин дагы кечээки күнкү сүйлөгөндөн кийин көп адамдар ишенет, чын эле ушундай турбайбы? Анын үстүнө Садыр Нуркожоевич Жапаров сөзсүз жазаланат ошондой адамдар деп жооп берди. Ал бир протокол кол коюу деген. Канчек
Кыдыршаевич Ташиев деле ушул президенттик дебаттардын биринде айткан, бул протокол, андан кийин депутаттар караш керек, андан кийин президент кол коюш керек. Протокол намерение баягындай деп коет. Ошондой гана документ болгон да. Муну болсо ошол согушту Имамали менен урушуп, анан ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жасап койгондой бир мамилени айтып жатышат да достор. Бул болсо ушул мен элдин туура эмес түшүнгөндүгү, жана да болсо Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун эмне себептен ушул президент боло албай жүргөндүктөрүнүн себептеринин биринин катары ушул эмоционалдык интеллектинин үстүндө бул киши иштеш керек да. Жөн эле чечендик ораторлук, чындыкты айтуу менен бирге адамдардын жүрөгүнө жетүү кыйын. Президент болуш үчүн адамдардын жүрөгүнө жетүү керек. Мына кечеги күnkү президенттик шайлоодо 1 миллиондон бир аз ашкан гана адамдар катышты. Демек андан башка 4 миллиондой адамга шайлоонун кызыкчылыгы дагы жок. Алардын көңүлдөрү калган, алардын жүрөгүн ошол кандидаттар Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, Садыр Жапаров жана башка 10дон ашкан кандидат койду. Ошолордун бири дагы ошол 5 миллион адамдын жүрөгүн жеткиликтүү деңгээлде ойгото албай алар шайлоого катышкан жок. Эгерде адамдын жүрөгү ойгонуп, кандайдыр бир жашоодо өзгөртүүнү каалаган болуп турса, алар шайлоого келмек. Адахан Кимсанбаевичка болобу, Садыр Нуркожоевичке болобу, кимисине болсо дагы өзүнүн позициясын көрсөтүп, добушун берип кетмек. Тилекке каршы биздин коомдо биздин лидерлерибиз адамдардын жүрөгүнө жеткидей бир мындай программаларын айтып, жеткизип, эч кимди ойгото алган жок. Азыр дагы ошондой кайдыгер адамдар, кайдыгер бойдон ойгонбой карап турушат. Биз менен сиздин милдет мына ошондой адамдарды ойготуп, коомдо активдүү катышууга алып келүү, достор. Андан кийин мен жанакы бир досумдан сурап, эмне себептен ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров президент болбой жүрөт? Досум, сен айтчы деп сурасам, мага бир жакшы сонун нерсени айтып берди да. Биздин коом даяр эмес. Ушундай Адахан Кимсанбаевичтей билим деңгээли жогору, көп нерсени түшүнгөн, кыргыз интеллигенциясы баалаган, кыргыз билимдүү адамдары түшүнгөн ушул адамды биздин азыркы коом даяр эмес, бул адамды президент кылып шайлоого. Эмнеге? Биз кимдир бирөөнү шайлап жатканда андан чоң бир үмүт кылабыз. Маселен, кечээ эле күnkү Садыр Нуркожоевич президент болуп калгандан кийин анын командасынын нааразы болуп, бир социалдык сеттерге жана башкаларга чыгарган маселе макалдарын алалы. Бизде кимдир бирөөнү колдош үчүн андан кандайдыр бир нерсени үмүт кылып, бир ушундай категориядагы жарандарыбыз көп да. Эптеп эле бир майлуу сүттүү жерге жетсе, анан иштесе, анан ошонун жанында коюп жүрсө, бир өзүн көрсөтсө, баягы өзүн реализация кыла албай калган адамдар кандайдыр бир бирөөнүн жардамы менен өзүнүн өздүгүн көрсөтүп, кичине коомго чыгып, ал эми элдин тагдыры жана башка нерселер ойлондурбайт, аларды бир гана мансап, бир гана ийгиликке бирөө аркылуу жетүү, ушундай нерселер кызыктырат да. Өкүл аталары деп койдук. Биз ошого эмне себептен салыштырып жатабыз да. Бизде мындай илгери өкүл ата деген азыр деле бар. Өкүл ата болот эле. Ал өкүл атанын эми турмушта мааниси ушул ата-энең нике кыйып жаткан учурда өкүл атаны шайлайт деп, анан бир баягы тажрыйбалуу, өзүнөн чоңураак бирөөнү ушул баш көз болуп жүрөт деп өкүл ата шайлап коет эле да. Анан ошол киши сага жардам берип, тигиндей мындай ата-эненин көзү өтүп кетсе, дагы бир өзүнүн милдеттерин аткарып, бир ушундай гана коомдо экинчи бир даражадагы адамды коюшат эле да. Азыр болсо ушул өкүл ата дегенде, ушул президенттик шайлоо менен ушул өкүл атанын кандай байланышы бар да? Өкүл ата дегенде эле азыркы жаштар, анын атасы болобу, башкасы болобу, өкүл ата шайлоодо анын бир чоң адам болушун, ошол өкүл уулун кийин кандайдыр бир деңгээлде колдоп, ошого спонсор болуп өмүр бою ушундай адамдарды издешет экен да. Биздин президентти шайлоодо дагы ошондой жанагындай иштеп берүүчү, жалпы эл үчүн иштей турган эмес, бир гана сен өзүң үчүн иштей турган бир механизмдерди карап туруп, бул киши президент болуп калса, же болбосо бул киши депутат болуп калса мага эмне кылып берет?
Мына азыр 2000'den 10.000'den берип жатат. А кийин депутат болгондон кийин эмне берет? Же болбосо бизге эмне берет? Биздин айылга эмне кылып берет? Дегендей ушул өкүл атаны шайлоо принциби кадимки эле ушул депутаттарды шайлоодо жана президентти шайлоодо дагы биздин жанагындай биздин аң сезимибиздин жалпы элге кызмат кылуу эмес, өзүнө гана кандайдыр бир ыңгайлуу шарттарды түзүүгө көздөгөн максаттар болгондуктан биз ушундай Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго окшогон чынчыл, принципиалдуу адамдардын аттың баасын билбей, баа бере албай келе жатабыз. Бизге дайыма кандайдыр бир сизге жардам берген, кандайдыр бир ыңгайлуулуктар түзүп берген адамдар президент болуш керек. Адамдар жеке сиздин өзүңүзгө, жалпы элге эмес, жеке сиздин өзүңүзгө шайлоочуга бир ушундай. Же болбосо шайлоочу такыр эле барбайт. Ага баары бир. Муну мен шайласам деле мага кийин ысык суугу жок. Мен өзүмдүн тиричилигим бар деген кайдыгерчилик. Мына ошол адамдарды ойгото албаган нерсе. Бул адамдардын жүрөгүн ойгото албаган бардык эле кандидаттарда болду. Ошону менен эле катар ушул мен ошол кезде колдогон Адахан Кимсанбаевич Мадумаровда дагы ушундай көп эле адамдардын жүрөгүн ойгото алган жок да. Тилекке каршы Орусияда болсо, жанагы Форма 2 деген балекеттин айынан дагы көптөгөн Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун колдоочулары шайлоого катыша албай калды. Мына эртең күздө шайлоо болот деп жатат. Бул Форма 2-ни эгер албаса, эртең деле бул Орусиядан дагы добуштардын аз болуусу күтүлөт да. Азыркы кезде өкүл ата демекчи, жанагы өкүл ата болчу адамдар дагы өкүл уулдарды издеп калышыптыр. Баягы депутат болчу адамдарчы. Себеби мен депутат болом десем, же болбосо бир келечекте президент боло турган ою бар адамдар азыртан өкүл уулдарды издешип, кайсыл жигиттин таасири кайсыл аймакта күчтүү, ошол адамды мен өкүл уул кылып алсам, анан мага тиги келечектеги шайлоодо жардам берет дегендей будущий өкүл аталар өздөрү дагы ошондой бир өздөрүнүн кызыкчылыктарын көздөп ушул өкүл ата, өкүл уул механизмин колдонуп калышыптыр да. Бул эми турмуштун чындыгы достор. Эгерде калп десеңер, эгерде сен калп айтып атат десеңер, анда комментарийга жазгыла өзүңөрдүн оюңуздарды. Бул менин жеке оюм, жеке баамым. Достор, мына ошондуктан ушундай биздин коомубуздун даяр эместигинен, административдик ресурстардын бийлик, около бийликтин жанындагы адамдарга эпсиз чексиз иштеп бергендигинен, кандайдыр бир административдик ресурстардын ошол келечектеги президентке же болбосо депутатка бир жардам берип, ошолорго ыңгайлуу шарттарды түзгөндүгүнөн биздин Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ошол президент боло албай калды. Достор, экинчиден дагы эң бир маанилүү нерсени айтып унутуп калыптырмын. Эми азыркы кездеги Садыр Нуркожоевич Жапаров менен бул экөөнүн ортосундагы тетиги биз президенттик шайлоо болот, анан Садыр Нуркожоевич президент болуп калат деген ой деле жок эле да. Депутаттык шайлоо болгон, анан эле ызы чуу болуп президент кетип, ушундай тарыхта ушундай өзгөрүүлөр болуп кетти да Кыргыздын тарыхында. Биз ага чейин партиялар жөнүндө гана сүйлөшчүбүз. Мен ошол кезде үгүттөйт элем. Башкаларды шайлабасаңар дагы ушул чоң казат, ата мекен, мекенчилдер, бүтүн Кыргызстан ушул 4 партияны шайлаңыздар. Ал эми жанагы биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан деген партияларды шайлабаңыздар. Булар бийликчил партиялар деп. Менде ошондой гана көз караш болгон. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, Өмүрбек Чиркечевич Текебаев, ушул Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевди деле, ошону менен эле бирге Садыр Нуркожоевич Жапаровдор, булар чыныгы эл үчүн иштеген адамдар. Ошол кездеги дагы өтө популярдуу болуп аткан чоң казат кыймылынын дагы кошчумун. Ушул партияларга үнүңөрдү бергиле, добушуңарды. Тигилерге бербегиле, каалаган адамдарга бергиле ушул 4 партиянын ичинен. Булар чыныгы элдин партиялары, элдин кызыкчылыгын көздөйт деп мен мындай жалпы эле бир карап турганмын да. Мен биринчи эмне себептен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдоп калдым? Мен ушул YouTube'да канал ачып, анан ар кандай суроо сапкы ушундай нерселерди жаратып, анан Зоболо майдан деген бир өзүмдүн бир проектим бар эле. Мен ошо эски көргөндөр билип калат. Анан мен отуруп алып
эки адамдын зоболосун салыштырчумун да. Ал кезде баарыбыз жанагындай эле жалпы нерсе азыркыдай бөлүнүүлөр жок. Кимдин зоболосу, маселен Садыр Нуркожоевич Жапаров менен тиги дагы бирөөнүн же болбосо Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен дагы бирөөнүн ушинтип анан 10го чейин бал бергиле деп мен эски видеолорумду карасаңыздар бар. Анан ошентип кимин рейтинги күчтүү экенин аябай чоң казатка салыштырчумун, башкага салыштырчумун. Ошентип отуруп биринчи Садыр Нуркожоевич жөнүндө көп нерселерди чыгара баштадым. Абдан колдодум бул жигитти, себеби адилетсиздик болуп кайсыл гана президент келбесин эмнегедир Садыр Нуркожоевичти чыгарбай көргүсү келбей ушунун чыккандыгын бир адилетсиздик болгондо ошол кездечи. Муну баардыгы ошол кездеги адамдардын эсинен чыга элек болуш керек. Биз баарыбыз ушул Садыр Нуркожоевичти эмне себептен чыгарбайт дегенде. Ал эми жанакы башчылык жагынан ала турган болсок, Садыр Нуркожоевич болобу, Адахан Кимсанбаевич болобу, кимиси болсо деле мага жеке мындай баары бирдей эле болчу да. Булар эл үчүн иштеген, Өмүрбек Чиркешевич Текебаевпы же болбосо ошол Сыймык Жапыкеевдин деле аябай авторитети чоң болгон. Ушундай сыяктуу жигиттер келсе, бир өзгөрүү болот эле. Иши кылып ушул адамдар болсо болду. Булардан башка тиги азыркы команда Жээнбековдун ошондо беттери бөлтөйгөн премьер-министрлери бар эле. Иши кылып ушулар жок болсо экен деп ушунчалык бир көргүм келбейт эле да ошолорду. Мен ошондой позицияда болчумун. Анан капысынан тиги октябрь окуялары болуп кетти. Анан Кудай насип этип Садыр Нуркожоевич Жапаров чыгып калды. Баягындай лидерлердин салмактуулуктары көбөйүп, бийлик үчүн күрөш абдан күч алды. Достор, ошол жерде кимдин ким экендиги, кимдин мыйзам менен бара тургандыгы, кимдин башка жолдор менен бара тургандыктары ачык көрүнүп калды. Мен ошол жерден Садыр Нуркожоевич Жапаровдун чын эле жанагындай бирөөлөрдү, депутаттарды, булар чын айтканда уюштуруу жагынан күчтүү болуп, депутаттарды алып келип тигиндей мындай Садыр Нуркожоевичтин президент болуп калгандыгында Камчыбек Ташиевдин аябай орду чоң, Камчыбек Ташиевдин командасы жүгүрдү. Камчыбек Ташиевдин командасы кандай жигиттерден тургандыктарын айрыкча мен түштүктүн кулуну катары жакшы билемин. Кимдер анын командасын түзөт, кандай жигиттер, билим деңгээлдери кандай, ошолордун баардыгын жакшы билем. Ошондой топураган миңдеген адамдардан турган команда келип жардам берип, уюштуруп, анын үстүнө эң бир мындай айта кетчү фактор Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ошол кезде рейтинги абдан мындай талкуулай турган 2 күндүн биринде Садыр Нуркожоевичтин түрмөдөн чыгары чыкпасы талкууланып турган элдин көңүл борборунда, орусча айтканда фокус внимания ушул кишиге топтолуп калган эле да. Тилекке каршы бул киши ошол өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн туура баалабай эле, эгерде мындай эле мыйзам жагынан деле алып, мыйзамдуу түрдө премьер болуп, мыйзамдуу түрдө акталып, мыйзамдуу түрдө мыйзам жолу менен жанагы жогорку кеңеш чимкиликтерди таратып, ушундай болгон учурда деле бир 90% бул кишинин президент болууга мүмкүнчүлүктөрү бар эле да. Бирок булар андай жол менен барышкан жок. Башкача жанагындай сокращенный мыйзамдан сырткаркы кыскартылган жолдор менен тез-тез келип бийликке барышты. Бирок азыр сындап жүрүшөт. Бийликке мындай туура эмес келип калды, тигиндей мындай. Көрсө бийликке келүүнүн мындай тарыхтарды карап отурсаңар, булардын мынтип мыйзамдарды бузуп келгендиги бул эң бир мындай цивилизациялуу бир өнүккөн жакшы тынчтык жол менен келген бийлик да. Тарыхта көргөнбүз, тетиги илгери Улукбекти баласы союп коюп өлтүрүп бийликке келген Александр экинчи же үчүнчү кайсынысы жанагы баласы заговор кылып уюштургандыктарын кандуу жолдор менен бийликке келип деле кийинки кандар башкарып кеткен да, ошол королдор, ошол царьлар. Ал эми булардын мындай мыйзамды аттап өтүп тигиндей мындай кылгандыктарын биз мыйзамды бузду, булар мыйзамсыз келди деп сындаганыбыз менен революция болду да. Революция болгондон кийин революциянын мыйзамдары ишке ашыш керек эле да. Мына Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун катачылыгы ушул мыйзамдын үстүндө жүрөбүз, уручка менен шайлоо кылабыз деп мындай лидерлик баягы элди башкарып кетүү тигиндей мындай жагынан ушул жерден бир аз өксөп калгандай, жана дагы өзүнө ишенген команданы өз мезгилинде
realizatsiya kıla alбай kaldı da antkeni Камчыбек Кыдыршаевичтер булар илгертен көчөдө жүрүшүп, бизнесмен болушуп, башка болушуп, артынан топур атып, жигиттерди ээрчитип, спорт клуб тигиндей мындай айтор айта берсе көп нерселери бар. Ошентип келишкен жигиттер бул жерде ошол Аламан байгеде өз улагын алып кетишти. Ал эми жанагы цивилизациялуу жол менен интеллектуалдык деңгээли бийик биздин кандидатыбыз бул жерде утулуп калды да, мыйзам деп. Бул жерде менин жеке оюмда сүйлөшүүлөр сөзсүз болуш керек эле. Булар тилекке каршы эч кимиси сүйлөшө албай койду. Ошол эле премьер болгон киши менин премьерлигимди тааны деп Адахан Кимсанбаевичке келгенде ал киши тааныбай койду. Өмүрбек Субаналиев тааныбай койду. Курсан Асановго бирок кийинки бир механизмдер менен дагы бир башка жолдор менен ошол Сыймык Жапыкеевтердин жардамы менен толук бийликти өзүнө караткандан кийин бул саясатчылардын амбициялары кайра биригүүгө жол бербей калды. Албетте бул биздин кыргыз коомчулугунун, кыргыз жашоосунун бир биздин лидерлерибиздин ынтымакка келбей жүргөндүктөрү, булар ынтымакка эми келишпейт. Абдан эле биздеги ушул бизди артка тарткан начар көрүнүш да биздин ушундай саясатчылардын компромисске келбей тургандыктары. Кыргыздын келечеги үчүн өзүңдүн амбицияңды бир аз төмөндөтүп, керек болсо ошол Камчыбек же болбосо тиги Садыр Нуркожоевичтер келиш керек, керек болсо Адахан Кимсанбаевич улуу башын кичүү кылып барыш керек эле. Эгер эле кыргызды ойлой турган болсо, мейли эми ушунчалык болду, келдиңиздер, тигиндей болду, мындай болду, эми мындан кийинкисин эптеп кетели дегендей. Бирок тилекке каршы биз мындай нерселерди көрө албай жатабыз, достор. Негизги себептер ошол нерселер болуп жатат. Биз негизги темадан бир аз алыстап кеттик. Ушул амбициялардын айынан кыргыз өнүкпөй жатат дегендей кылып, буну дагы учуруна келгенде дагы биз бул жөнүндө дагы тема болот, достор. Азырынча болсо биз ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун эмне себептен президент болбой калды деген нерсеге мен анализ жасадым. Балким мен 100% туура эмес айтып жаткандырмын. Мындай менин оюм туура, силердики туура эмес деп эч качан айтпаймын. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн туура деген ойлоруңуздарды айтыңыздар, достор. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман болду. Аман эсен кийинки эфирден жолукканга чейин.